Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин радио-телевидение жана киноискусство бөлүмүнүн жыл ичинде мыкты деп табылган кино тасмаларын жана телекөрсөтүүлөрүн ар ишемби күнү коомдук биринчи каналдан көрө аласыздар. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Өз жашооңорго көбүрөөк жакшы нерселерди алып келүүнүн эң сонун ыкмасы деп Марс Шимов айтса, биз ойлогондорубузду жана ыраазы болгондорубузду материалдаштырып турабыз деп Джон Де Мартин айткан экен. Окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таянсак, ийгиликтүү адамдар жашоосуна ыраазы жана кандай гана жагдайга туш келбесин, андан сабак алып, жакшылыкка жооругандар экен. Албетте, бул нерселердин бүгүнкү чыгарылышыбызга түздөн-түз тиешеси бар. Эфирде кайрадан сиздер күткөн, сиздер сүйгөн дебют программасы саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге эки тасма сунмакчыбыз. Биринчиси Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү Нурила Умарова режиссерлук кылган тасма «3 күн» деп аталат. Аталган фильм 2016 жылдын күз айларында өткөн Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү фестивалында да көрсөтүлдү. Тасмадагы кичинекей кыз апасына чоң кишилердей суроо узатканы. Алар эмне себептен өздөрү такыр каалабаган жашоодо жашап калгандыгын ар бир көрүүчү фильмди көрүп анализ чыгарса болот. Эмесе сиздерди көп күттүрбөстөн тасманы суналы. Эмнеге күндө ушинтип карап отурабыз? Анан эмне кылабыз? Эптеп жашаш керек да. Ажинайлар эмнеге коробка теришпейт? Ар кайсын сурап башымды оорутпачы кызым. Мынтип коробка тербесек курсагыбыз кантип тоет? Анан жакында 8-март. Аны кантип тособуз? Көп коробка чогултсак, көп акчабыз болот. Түшүндүңбү? Ажинайлар коробка тербей эле жашап атышат го, бирок көйнөгү көп. Жөн басчы. Аны эмне кыласың? Алардын акчасы көп да, ошон үчүн көйнөгү да көп. Апа, алар акчаны кайдан алышат? Эмнеге алар коробка теришпейт? Анткени алар акчаны мурда эле таап алышкан да. Анда тамекоңор кайда элеңет? Качан? Мурда биз ажинайлар коробка терип алышканда. Андабы? Анда да биз ушинтип коробка терчүбүз. Ажинайларчы? Эмне эле адинай дейсиң? Алардын ата-энелери окуган чокуган немелер. Биздей дейсиңби? Бас бол кеттик. Азыр коробкаларды дагы бирөөлөр чогултуп кетет. Апа, курсагым ачты. Эми эле нан жебедиңби? Мен тамак жегим келип атат. Апа, ажинайлар күндө тамак жасап жашат. Күндө. Кудай аларга тамак иштеп жазып койсо ичет да. А Кудай бизге эмнеге тамак иштеп жазган жок? Жашоо деген ушундай. Кудай бизди ушундай шордуу кылып жаратып койгон турбайбы? Таптым, апа, Кудайдан бизге чоң үй, акча, тамак, көп көйнөк берчи деп суранбайлыбы? Андай болбойт да. Сурансаң эле бере бербейт. Бекер эчтеке жок. Кудай да берчүсүнө гана берет. Биздей шордууларга эмне? Бас кеттик. Апа, Кудай каякта? Аны эмне кыласың? Апа, мол коробкалар сатып туруп, Кудайдан бизге чоң үй, акча, тамак, көп көйнөк берчи, тамак берчи деп суранбайлыбы? Божурагым десе. Кудай деген соодалашпайт да. Ал эч кимге көрүнбөйт. Тиги асманда. Анда ал ажинайларга айтып берди чоң үйдү, сонун көйнөктөрдү. Кызым, башымды ооруттуң. Кудай бериш үчүн күндө сураш керек. Ошондо да берсе берет, бербесе жок. Көрөсүң го, сен чоңоёсуң. Ошондо баары жакшы болот. Апа, мен качан чоңоём?
Чоңоёсуң секекиң. Бат эле менден да чоң болуп кетесиң. Эртерегире чоңойсом экен. А эмнеге чоңойсоңуз деле баары жакшы болгон жок? Менде баары жакшы. Сен барсың. Жаман да болсо атаң бар. Бизден көрө чымчыктар бактылуу болсо керек, апа? Чымчыктар колдоо жок, бирок бактылуу алар. Андай эмес. Ар кимдин өз кыйынчылыгы, өз бактысы бар. Месте болгондо эле кырып кетирим келбейт. Тербейсиң секетим. Айтпадымбы баары жакшы болот. Сен мага ишенесиңби? Эртерегире чоңойсом экен, ага чейин ушинтип кырып кетирип турабыз да. Кызым, аман болсок болду. Кырып кетирип аман болгон эмнеси жакшы? Дагы баштадыңбы? Басып жүргөнүбүзгө тоо дагы. Карачы тетиги кайырчыны. Билесиң го, буту чолок. Эртеден кечке ушул жерде кайыр сурап отурат. А сенин 2 бутуң соо, ден соолугуң чың. Мындан өткөн бакыт жок. Сен азыр кичинекейсиң. Кичине чоңойсоң анан түшүнө баштайсың. Сен эмес, мен азыр көп нерсеге түшүнө элекмин. Тиги кайырчы бактысызбы? Кырып кетирбесе делеби? Бактысыз эмей. Рахмат балам, рахмат. Кыз, бери кел. Эмне ыйлап атасың? Апаң кайда? Апам достормен арайып жатат. А сен эмне ыйлап атасың? Баш кырып кетирелик десек болбойт. Ошого ыйлайсыңбы? Бүгүн тербесең, эртең тересиң. Эч нерсе болбойт, кызым. Биз көп кырып кетирсек көп акчабыз болуп калмак. Анан кайра көп эме тамак жасап жемейбиз. Апаң күн кайрадан эртең көп коробка тересиңер. Болду эми Тултуйба? Майрамда деген ыйлабайт. Алма жейсиңби? Ме? Кел кой. Кел, муну ал. Ме? Ала кой. Жок, жебейм. Көзүң алман жейм деп атпайбы? Кел кой. Ме? Үйүңүз жокпу? Үйүң болсо жерде отурат белем. Кел кой. Мен жаным отур. Кел отур. Сен менин жаныма отурсаң, ар бир өткөндөр балким көбүрөөк акча ташташар. Көрдүңбү? Сиз да акчаны жакшы көрөсүзбү? Ооба да. Акчаны ким эле жаман көрсүн? Мен дагы. Сен дагы. Анда экөөбүз окшош турбайбызбы? Kız, коробка берем. Коробка берем. Bana. Мен сыйлабаңыз. Мен муну башка жерден деле таба алам. Çok. Bu saka gerek. Me, al ağay. Men mındaydı oturayım. Gel.
Байқұшым. Заманың ұшыл болған соң, сенің қолыңан емне келеді. Сіз кішінекей кезіңерден бір шақта отырасыз ба? Жоқ, қайдан. Мен сендей кезімде еш нәрсе білбей ойнап жүрчүмүн. Коробка терчімес біліңер. Коробка емнекенін білші емес мен. Аттан мен апам кішінекей кезінен бер коробка теріп жүршөт. Мен дағы. Анткени бізді Құдай шырды қылып қойған. Ошондон кейін мен Құдайды жаман көріп қалғам. Оқ! Антып саға кім айтты? Апам. Апаң ба? Апаң сені тамашалаған турбайбы? Андай емес. Құдай пендесін жақсы көреді. Неге біз шүнтіп күніне коробка теребіз? Ой, ой, балағалы шундай сөздерді айтабы. Қоқи немелер ақшайды. Не де öyle шуротас? Жинелі. Чымчықтар бізден де боқтулы еді. Не? Олар бізден алдағанша бақтылы. Ата, Қызым? сіз бақтулысыз ба? Ова, мен бақтылымын. Қапайттыңыз, Жоқ, шын айтам. Бақыт деген адамдың қай жерінде олады? Бақыт деген ұққан құлағында, көрген көзінде, тұйған көкірегінде болады. Ошол нәрселердің барын түшінгендігінде. Кел оға, кел. Нанда апамда тамашалан тұрбай Нандай. Ата, Қызым? сіз бақтулысыз ба? Тасмадағы кичинекей кыздын сиз бактылуусузбу деген суроосун ар бирибиз өзүбүзгө берип көрсөк, албетте жооптор ар башка болот. Бирибиз ооба деп дароо жооп бере алсак, кимдир бирөөбүз ооба, мен бактылуумун деп айткыбыз келет. Бирок айта албайбыз. Сиздер менен бөлүшчү кийинки тасмабыз 4 кемитүү 1 барабар 4 деп аталат. Эмнеге мындай болушу мүмкүн десеңиз, алдыдагы тасманы сөзсүз көрүңүз. Бұл фильмдин режиссеры Кыргыз-Түрк Манас университетинен, коммуникация факультетинен радио телевидение жана киноискусство бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Мерим Кубанычбек кызынын дипломдук иши. Эмесе экранга назар салабыз. Бүттү Мара.
Мара, саған не болду акыркы заманда? Бир аз өзүң чогултсаң болобу? Же сен эмне унутуп калдың 3 айдан кийин дүйнөлүк чемпионаттарды? Билем. Эгер айтып коеюн, бир айдан кийин эч нерсе өзгөрбөсө, айтып коеюн, башка баланы жөнөтөбүз. Ошону эстеп тур, макулбу? Ойлонуп көр. Салам алейкум. Ого, салам, брат. Салам алейкум, кандайсың? Сабак башталды го. Силер эмне жүрөсүңөр? Биз окуп барбайбыз. Эмнеге? Брат, биз деген 11 класс болуп калдык. Барбасак да болот. Сабактарга барбасак анда эмне кылабыз? Жүрүн телефонго барбайлыбы? Кеттик анда. Кеттик. Балдар, акырыныраак болгулачы, апам чалып жатат. Алло. Жакшы өзүңүз. Эч нерсе болгон жок. Жок, сабактар болгон жок, мам. Кандай? Сиз ал Нурлан байке менен башка жолукпайм дебесиз беле? Жок, мен түшүндүм, апа, колум бош эмес, давайте. Эгер эмне болду? Эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Аза. Саат канча болду? 2 болду. Болду балдар. Азыр акча бузууга кетип калат. Болду чумарла, койчу ошо акчаны. Мага берген акчаны, болдучу. Аза. Эркектердин башына өтө турган нерсе. Балдар, койгулачы, кеттикчи. Сен аралашпа, жок болсо унчуп коет. Кандай аралашпай? Башта отпайлачы. Кандайчы? Отпайлачы, балдар. Жары. Карасаң Султан биздин ишибизге аралашпады отпай. Сен өзүң тилиңди сөздөр. Кандайчы өзүң тил өзү башта отпайбы? Мен жокту кандай чыгып кетти? Баягы эле Султан менен Аза короздон эле жатышат. Суңо болду. Аза, сен туура ойда болушу мүмкүн, бирок болду кеч. Мара турасын айтат. Биринчи класстан бери чогуу жүрөбүз. Болдучу, ушул белгилечи. Ар бирибиздин ойлорубуз бар. Бирок бири-бирибизди угуштуу үйрөнүш керек. Туура. Аза, мен сени түшүнө эле жатам. Сен өзүңдүн оюң бар. Сула. Мен сени дагы эле түшүнө эле жатам. Сенин да өзүңдүн оюң бар. Бирок ошондой болсо дагы биз доспуз да, туурабы? А достугубуз демек күчтүү болуш керек. Султан, кечир брат, атышына. Ай азаматтар. Азы, сен бая Мараны күтүп жатканда кызыма барам дебедиң беле? Эмне болду? Дагы жолбой жатабы? Азат болду, жетет. Бул биздин акыркы жолугушубуз. Башка мага чалып, тынчымды бузба. Биздин экөөбүз мамилебиз эч бир жакшылык алып келбейт. Эсиңде тут ушул сөздөрүңдү. Сула турасын айтат, кайгырма дос. Кыз деген келет, кетет. А достук болсо эч убакытта кетпейт. Мен сага математиканы түзүп берем кааласаң. Мына 4 кошу 1 4 болот, туурабы? А 4 минус 1 канча болот? Баары бир 4 болот. 4 минус 1 4 өзүнчө эле.
Кайка барабыз? Кайка келет? Билбейм. Дос не болмосың? Аза, сен дағы қанша артынан чуркайсың? Жылы өрбейм бе? Кеш болды. Кеш болды. Жо, мен сілер қиынап жатқан жоқпын ғой шынай. Ақырғы жол көріп алайын отам ғой. Өзім барып айтам. Не, біз бірге барабыз. Бірге барабыз. Чече болғаннан кейін бару керек қой. Бекерден алдатып мосыз болып дейді. Оның ішінде не болып кетмейді. алып кеткен кандай чорду? Кандайча? Меники болосуң дедим, меники болосуң. Бар. Сен меники болосуң дедим, меники болосуң. Бар. Мен эч жака барбайм. Аза, барбале койчу. Аза, булар жөнөкөй кишилер эмес. Аза. Меники болосуң. Бас, меники болосуң. Нар болду деме. Сен Болду. бар, сау. Балдар, бул жерде болуңар. Тасмадан бир канча көйгөйлүү маселелерди баамдасаңыз керек. Мисалы, мектеп окуучуларынын интернет оюнуна берилиши, рекетчилик, сабакка кызыгуулары жоктугу жана башка. Анында эң башкысы бул фильмде достук темасы катылган. Кандайдыр бир учур болуп, өзүңдө болгон нерсеңдин баарын берүүгө туура келсе, сен баш тартпай, өзүңдөгү кымбат нерселерди ага бере алган жана ыра көрө алган гана адамды досум деп айт деген сөз бар эмеспи? Эми жан берген жигитти чыныгы дос деп айтууга болор болбосун өзүңүз чечиңиз. Тасмадагы достор айтышкандай, кандай гана жагдай болбосун, 4 кошулган 1 болсо да, 4 кемитилген 1 болсо да, барабары баары бир 4 болду. Айланаңыздагы досторуңуз чыныгы дос болуусун каалап, программабызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда Асель Ахматалиева болдум. Саламатта туруңуздар.